Ушул жерде сүйлөй турган болот. Өз элинен безип, өз элин көрө албай жүргөн биздин азаматтардын бардыгы Кудайга кааласа, кишинин кирин соруп, атасына 6000, энесине 2000 рубль жиберип, боздоп жүргөн кыргыздын баары келет иншалла ушул жерге. Мен ол көчтү каалайм. Мен урдум, мен каматам, мен уурдадым, мен алып алдым деген көч токтойт. Кудайга кааласа ишенип коюңуздар. Менин жолум бирөө гана. Бул адилеттүүлүктүн, чындыктын, майтарылбас чындыктын жолу. Мен жалгыз калганмын саясатта. Аны мына Өмүрбек Чиркешев айттылы. Көгөрүп жалгыз калдыңыз. Элдин баары макул болду биз менен. Сиз көгөрүп туруп атасыз деп айттылы. Мен көгөрүп турсам дагы 6 жыл чыдадым. Мына башта 40 жылда дечиле. Азыр 6 жылда турмуш көрсөттү. Чындык Мадумаров тарапта экендигин. Көпчүлүк турган жер, же көпчүлүк колдогон жердин баарында чындык боло бербейт, урматтуу абалар. Мен дайым мисал келтирип айтам. Эчен не деген пайгамбарлардын баары жалгыз өткөн. Не деген азаматтардын баары жалгыз кеткен. Эч кимиси бир жакшы сөз уккан эмес. Эмнеге? Себеп чындык ушундай эч кимге жакпайт. Керекпи? Балаңа да жакпайт, атаңа да жакпайт, досуңа да жакпайт. Бул оор чындыкты көтөрүп жүрүш. Бул азап чындыкты көтөрүп жүрүш. Чачыңыз неге агарып кетти дейт. Жыргагандан агарды. Неден агарат? Ушул жөнөкөй нерсени түшүнбөгөндү карап отуруп ошого кыйналганыңдан агарат. Неге агарат? Биз башка мамлекеттерде боло албай атканыбызга агарат. Неге агарат? Мына Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн биздин азамат жигиттер менен кыздар менен мен барып жолугушуп көрүп келдим ошолор менен. Ошолор зар какшап атат, ыйлап атат кейлери. Канча балдар төрөлүп көчөгө ыргытылып атат. Канча кыздарыбыз бөтөндөрдүн этегин кармап алып ыйлаган бойдон кетип баратат сыздап. Канчаларыбыз бөтөн жерде кул болуп жүрөт, канчаларыбыз. Дагы канчага чейин уланат бул. Биз бул жерде алган 2000 сом менен ошолордун тагдырын чаппай айланайындар. Мен 5000 сомду эсептеп көрдүм 5 жылга, 92 тыйындан туура келеткен күнүнө. Бир кукурт да келбейт экен. Мына биздин баабыз ушул экен. Азыр көпчүлүгү насия алып отурат. 2000ден берген 3000-ин 15-инде алабыз деп. Туурабы? Барбы алгандар ушул жерде? Алгандар башка жакка жыйынга кетип баратат азыр. Бу жерде баягы мен айткан жүрөгү тазалар турат. Мына Ноокаттагы окуяны караңыз. Ноокаттагы окуяны караңыздар. Бир талапкер келет экен деп, бүт баарын стадионго киргизип, сыртынан зым менен байлап коюптур. Көрдүңүздөр, бардыңыздар. Интернетте, WhatsApp'та. Өз элине жасаган сый урмат ушулбу? Балдар ызылдап ыйлап атат, суу сап атат, суу сурап атат. Ачпай көгөрүп акимдин орун басары Ноокатта отурат ушу. Көк жарда. Ушул бу урмат. Мына өзгөндү караңыздар. 6000 окуучу окубай урматтуу келет экен деп. Ошол урматтуу ушул жерде 5 жыл отурду. 5 тыйындык маселе чечтиби? 26 жылдын ичинде Кыргызстанда не деген окуя болду? Ошол азамат бир 6 ооз сөз айтканга жарадыбы? Кайдан чыкты? Кайдан бышып жетилип келди? Биз кыргыздар эмнеге башка мамлекеттерде жетекчи шайлай албай атабыз? Себеп алардын жетекчилери чалынып, жыгылып, кайра туруп, бышып, күйүп, тоңуп, анан чыгып атат. Биздикилер жалаң парниктин астынан чыгып келип атат, соксоюп. Аскар Акаевич парашют менен түштүлөр. Өз айткан мен эмес. Курманбек Салиевич чай ичип отурса эле көтөрүп алып келип отургузуп койгон экен. Өз айткан мен эмес. Андан кийин Отунбаева жалаң жигиттер бир сөзгө келе албай сиз болуп бериңиз деп кыйнап отургузуп койгон экен. Анан бу киши революцияны ким жасайт, кимде тыйын бар десе эч кимде болбой калып, менде бар деген үчүн муну алып келип отургузуп койгон экен. Азыр кысы баратат, мен барбайм десем, досум болбой алып келип отургузду деген.
Biz kaçan jığılıp, müdürülüp, kulap, iyilap, turup, soğranıp, külüp, kayra iyilap, otko bışıp, kaktalıp, muzga tongon bir azamatты kaçan tandıgan dürünöz. Öz pikirin bolbosa, öz sözün bolbosa, eki oğuz sözdü kuraştırıp süyle albasan, sen kantip jetekçilikке baratasın, aytçı. Deyik iş aytпады mı? Бұл дейт өзінің қылған ішін да жақшылап айтып бере албайды деп. Айтып бере албаса, ертең Қазақстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Қытай менен кантип сүйлөшөт. Көрүп атабыз азыркынын сүйлөшкөнүн. Ана Өзбекстанга мыкты жигит келди деп атасыздар. Бизде жокпу мыктылар? Россияда мыкты азамат башкарып атат дейсиздер. Бизде жокпу мыктылар? Көтөрө албай атабыз ошолорду.